Кезекте коногубузда келип калган учуру Төлгөбек Койчуманов деген ысымды укканда эле баарыбыз билсек керек, бул адам албетте искусствого жакын адам экендиги жана тактап айтканда сүрөттү ушунчалык сонун деңгээлде тартат десек дагы жаңылышпайбыз. Анда эмесе азыр мастер-класс түрмөгү баарыбыз тыңдайбыз, баарыбыз көрөбүз жана үйрөнөбүз деп айтып кетейин. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандаңыз менен? Кутмандаңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Сизди тааныштырып өттүм, жаңы эле сүрөтчү, Instagram баракчага дагы ушунчалык сонун эмгектериңизди дайыма жарыялап турасыз. Ошолорду көрүп, менимче көпчүлүк эле сиздин жазылуучуларыңыз ойлонушса керек. Кантип эле ушинтип колунун шилтемдери менен сонун искусствону жаратылат деп. Бүгүн ушул суроолордун бардыгысына жооп бериңиз. Искусствого качан келдиңиз эле? Бул кичинекей чагыңыздан бери келе жаткан өнөрбү? Ооба, мен кичинекей кезимден эле сүрөт тартканды жакшы көрөм. Ошол убакта эле сүрөтчү болгум келчү. Ошол каалоо мындай эч качан өкүндүргөн эмес. Азыр деле ошол сүрөттүн аркасы менен келе атам. Ошо кичинекей кезден бери эле каалоом бар. Анан өзүңүздүн өнөрүңүздү кичинекей кезиңизде байкадыңыз, мисалы үчүн үй бүлөңүз байкады дейли. Андан кийин аны өрчүтүү үчүн окуу жайга тапшырдыңызбы же өзүңүз эле? Мен негизи профессионалдуу живописец болуп эсептелем. Дипломумда ошондой жазылуу. Сүрөт тармагында ошо профессионалдуу сүрөтчү болуп эсептелем да. Ошол боюнча өзүмдүн билимим да бар. Ошондуктан азыр ошо сүрөт кантип тартылышын көрсөтөйүн деп келдим да. Аны азыр бир аздан кийин баштайбыз. Ага чейин мындай суроо бергим келип турат. Ушул күнгө чейин шакирт тарбиялап көрдүңүзбү? Толук түрдө могул адамды мен тарбияладым деп айта албайм, бирок кандайдыр бир деңгээлде таасир берген адамдарым бар. Азыр ошол кино жаатында, сүрөттө бир аз жакшы ийгиликтерди жаратып келаткан жаш жигиттер бар. Ошолор мурун менин алдымда иштеп, азыр өзүнчө иштеп жүрүшөт да. Анан эң алгач сизди да ушул социалдык тармактар аркылуу жана портреттерди тартып, аларды видео кылып киргизүү, жүктөө менен таанымал болду деп айтсак жаңылышпайбызбы? Бул ошол кандай десем, популярдуу же актуалдуу ошол нерселер менен бир аз өзүмө көрүүчү топтой алдым деп айтсам болот. Себеби атайын ушул тармакты тандагам. Эми ачык эле айтыш керек, элдин баары эле кандай десем, ошо интернетте өзүнүн актуалдуулугун көрсөткүсү келет. Мен деле ошол жол менен ушундай максатыңызга жеттиңиз деп ойлойбуз. Абдан жакшы. Анда баштай берели. Сиз бизге мастер-класс көрсөтөм деп калдыңыз. Өзүңүз айтып баштай берсеңиз. Ошо жана сиз айткандай көпчүлүк адамдарды ошо портретти, негизи эле адамдын келбетин кандай тартат деп мага да көп сурашат. Анан ошол суроолорго бир аз жооп берейин деп турам. Азыр мисалы тартып атканда бизде ушундай формат алдыбызда турат. Сизде деле болсо керек. Мурдун тартып атсаңыз, уже ары колу батпай калат же буту батпай калат. Туура айтасыз. Азыр ошол компоновка деп коет. Мисалы азыр адамдын келбетин тартып көрөлү. Ал үчүн биз форматты көрүп алышыбыз керек. Ортосунда борборун белгилеп алабыз. Анан бул адамдын бетин тарткандагы үй кургандай эле да, биринчи фундаментин курабыз. Дегенде мисалы бул жерге көзү жайгашат. Бул жерге мурду, оозу. Карасаңыз өзү эле чыгып калды. Баары батып турат, мойну биякта. Кулагы мисалы биздин кашыбыз каяктан бүтсө, кулагыбыз ошол жерден башталат да. Ар бир адамдын анатомиясы ошондой. Мурду башталган жерде кулак бүтөт. Уже адамдын келбети чыгып келет. Анан көзүнүн борборлорун белгилейбиз. Биринчи мындай ашык линиялардан эч коркпош керек, себеби ал үчүн бизде өчүргүч бар. Өчүрүп койсок болот. Туура айтасыз. Көз чыгат. Кашын чыгарабыз. Анан мындан кийинкиси уже ар бир адамдын өзгөчөлүгү бар. Мисалы, кээ бирөөнүн кулагы чоңураак болот же мурду узунураак болот дегендей. Ошол нерселерди эске алып, мындай окшоштурсак болот да. Мындай буручтар бар. Кээ бирөөнүн эрини чоң болот, кээ бирөөнүн кичке болот. Ошолорду эске алып окшоштура беребиз. Кээ бирөөнүн сакалы болот дегендей. Мисалы, бул стандарттуу образды тартып көрөбүз. Мырзаны тартып жатат окшойбуз, Аялдыкы деле ушундай. Мисалы, аялдык болсо кичине
эгин кичирээк кылып, чачтарын узун кылып чыгарып койсок болот да. Чынында карап отурсам жөн эле маркерди алып эле ары бери мынтип шилтеп атасыз да. Ошо чынын айтканда мындай да, сүрөтчү эле сүрөт тартылат деп ойлошот да көбү. Бирок мен ал суроого мындай жооп бермекмин. Эгер сүрөт тартпаган адам деле аракет кылса, мисалы мондай портрет болобу же башка нерсе болобу, тартканды үйрөнсө болот. Бирок чыгармачылыгы кандай болот, ал жагы уже суроо. Бирок мондай мастерствону өнүктүрсө болот да, сүрөт тартпаган адам делечи. Демек жана менин ичимде чымыным жок, менин талантым жок, мен андай болуп төрөлгөн эмесмин деп отура бербеш керек. Отура бербеш керек, баарын үйрөнсө болот. Абдан жакшы. Бардык эле өнөрлөр сыяктуу экен да бул деле. Чындыгында мен сүрөт тартуу бул эң эле оор жана бул нерсеге эч качан үйрөнсө болбойт деп ойлочу экенмин. Ал суроо миф, чынын айтканда. Аны баары үйрөнсө болот. Андан кийин бул жанакы айткандай өчүргүчтүн жардамы менен бизде ашык чийиндердин баарын өчүрүп таштайбыз. Акырындан келе берет. Бул башталыш эле, фундаменти деп койсок болот. Андан кийин ошо адамдын мындан аркысын тиги адамды карап туруп тартабыз да, көзү кандай. Ал эми башы болсо, эң баштагы жалпак тил менен мындай айтканда каркасы деп коет экенбиз да. Ошол баарыныкы эле окшош болот экен да, Баягы сөөгү деп коебуз го, ошо эң башкы сөөгү. Биякта да ошо мисалы бул жерде аркы баш сөөктүн ичинде биякта глазной яблоко деп коет. Ооба. Ошол нерселердин баарын эске алышыбыз керек. Мисалы, эгер бөйрөгү ооруй турган болсо, астында шишиги болот дегендей. Ошол биз деле врач сыяктуу ойлонобуз да, мисалы. Сиз жана кулакта айтып жатканыңызды эле билип койдум да, ошо аябай адамдын анатомиясындагы ушунчалык бир карап, байкап, ар бир клеткасына чейин, ар бир органына чейин байкап жүрөт экенсиздер да демек, э? Ошонун баары эле көрүнүп калат. Мисалы, сүрөтчүлөр эмнеге мындай кылдат болосуңар, сезимтал болосуңар деп эметишет го. Себеби ошо адам менен таанышып атканда биз көбүнчө адамдын мүчөлөрүнө көңүл бурабыз, баштан ылдый карап чыгабыз, кээ бирөө уялып кетет. Эми ал баягы күндө карай берип, ошо көзүбүз көнүп калган да. Анан ошондон улам дагы баягы сезимдерибиз өрчүп кеткен десем болот да. Катуураак сөз айтып койсо таарынып калып эле. Эң алгач сизди ошо мастер-класс тартып көрсөтпөңүз дегенде ойлодум эле, калем менен эле тартат болуш керек деп. Көрсө чыныгы сүрөтчүгө эмне менен тартыш керек экендиги деле маанилүү эмес экен. Маанилүү эмес да. Мисалы, топурак менен деле тартып жүрөбүз. Ошондуктан иши кылып жукса болду да. А эмне үчүн сол кол менен? Бул башынан эле ушундай башталды Биздин үй бүлөдө ушундай көбүбүз сол кол менен баягы иш кылабыз. Мен байке, миним, карындашым баарыбыз сол кол. Эмнеге ошондой болуп калганын билбейм, бирок көбү сурайт, атайын фишка үчүн ушинтип үйрөнүп алдыңыз. Мен да ошондой сыяктуу бир суроо берип атпаймынбы? Тике бере албай койдум чындыгында, бирок ошол сыяктуу сурадым да, мен дагы мааниси дал ошол болчу. Кичинекей кезде андай деле ойго келбесе керек. Ооба. Тамак ичсем да сол кол менен ичем. Молдолор менен көп урушам дегендей. Кыскасы мындай кылып чыгып келе берет акырын. Мындан ары уже орусча айтканда объем деп коет. Мурдун бери чыгарабыз. Бул жаак сөөктөрү кандай болот? Ошолордун баарын уже эске алып, ары улантып кете беребиз да. 3D формат сыяктуу көрсөтүү, абдан жакшы. Анда суроолорубузду уланта берели. Мына азыр дагы бир жолу көрүүчүлөргө же жаңы кошулуп жатсаңыздар айтып өтөлү. Сүрөтчү келип отурат биздин түрмөгүбүзгө, мастер-класс түрмөгүнө. Өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, ал жөнүндө айтып бербестен, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө сиздер үчүн дал ушундай мастер-класс көргөзүп берди. Адамдын келбетин, портретти кантип оңой тартса болот деген суроого жакшы жообубузду ала алдык. Анда уланта берели. Биз сиздин сүрөттөрүңүздү ошол эле социалдык тармактардан көрүп калбадыкпы эң алгач элечи? Көрүп, анан эң алгач ошо элге таанымал адамдардан кимдин сүрөтүн тарттыңыз эле? Студенттик кезде эле тартып жүргөм. Менин дипломдук ишим дагы ошо
портрет менен байланыштуу болгон. Ал Төлөм Шокеевдин, кинорежиссердун портретин чоң кылып картина кылып жазгам. Ошону диплом катары коргогом да. Себеби ал кишинин чыгармачылыгы абдан жакчу, ошо мен балалыгымда кандайдыр бир деңгээлде байланышып кетчү да. Ошондуктан ошо эң биринчи баягы салмактуу чыгармам ошо Төлөм Шокеевге арналган. Абдан жакшы. Анан азыркы биздин эстрада жылдыздары, мисалы үчүн шоу бизнестеги көрүнүктүү инсандар суранып калышабы, менин портретимди тартып бериңиз деп? Ооба, мен сурангандар да бар. Өзүлөрү да жазып, мени да тартпайсыңбы, ушундай чыгарып коеюн дегендер да бар. Аларды деле ачык айтыш керек. Ушундай суранып да турушат. Сизге мисалы үчүн буйрутма бергенде, ушундай менин сүрөтүмдү же апамдын сүрөтүн тартып бериңизчи дегенде, биз дагы бир өзүңүздүн фишкаңызды байкадык. Сүрөттү тартып берет экенсиз дагы, видеосун кошо берет экенсиз, Ал дагы ошо азыркы замандын талабы болуп атпайбы? Мисалы, менин таң калган нерселерим бар. Кээ бирөө ошондой буйрутма берет дагы, ошо тартылган сүрөттүн өзүн албайт да. Ал менде калат, тигилер видеосун алып эле кетип калат да. Эмнеге муну албайсыз десем, видеосу эле жетиштүү. Эмне кереги бар? Эң негизгиси ошо Инстаграмга чыгарышым керек болчу. Абдан жакшы. Чындыгында бул 21 кылымдын өзүнчө бир талабы болуп калбадыбы? Анан мындай суроо болсун. Бир портретти канча күндө же болбосо канча саатта тартып бүтөсүз? Бул дагы ошо адамдын келбетине жараша. Мисалы, кээ бирөө бар, мүнөзү абдан оор, тартсаң окшошпой кыйнаган адамдар да бар. Кээ бирөө бар, маңдайы жарык адамдар бат эле окшошуп калат да. Баягы видеодон көргөндө эң акыркы жыйынтык эле көрүнөт да. Мен баштап бүтүп койгон элечи. Ортодо көп кыйынчылыктар бар да. Мисалы, кээде баштап окшошпой калат, аны ыргытып кайра баштайсың дегендей. Алар видеодо көрүнбөйт да. Бардык иштин баары кадр артында калат, сиздин биздики сыяктуу дебейинби? Анда алда койгон максатыңызды, келечекке кандай кадамдарды таштайын деп жатасыз, ошолор жөнүндө айтып өтүңүз. Эми көп сүрөтчүлөр эле катары мен дагы өздүк көргөзмөмдү уюштурсам деп жүрөм. Азыр өзүмдү көрүүчүлөр алдында бир аз даяр эмес деп сезем. Ошондуктан салмактуу чыгармаларды жаратып, көрүүчүлөргө тартуулап, сүрөтчү үчүн негизги персоналдык көргөзмө абдан маанилүү да. Себеби ошол жерден сага болгон сындарды угасың, көз караштарды угасың, негизги ошо багытыңды, кандай багытта баратканыңды бир аз сезе аласың да. Ошондуктан мен дагы ошол эле ойдомун. Ошо быйыл болобу же эмки жыл болобу ошо өздүк көргөзмөмдү уюштуруп алсам деген максатта жүрөм азыр. Анда өз максатыңызга жетиңиз, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы да көрүшөбүз деген ниеттебиз. Бүгүн болсо бизде конокто өзгөчө талантка ээ сүрөтчү мырза дагы келип, өзүнүн мастер-классын уюштуруп, бизге, сиздерге кеңештерин айтып өттү. Төлгөбек Койчуманов биздин эфир улана берет.